Өлкөбүз акыркы 10 жылдан бери парламенттик система менен жашап келе жатса дагы башкаруу бийлиги эл мүддөсүн аткара алган жок деген пикирлер калк арасында байма-бай айтылууда. Мында кайсыл гана маселе болбосун жоопкерчиликти ала турган конкреттүү бир кишинин жок болуп жатканы нааразычылыктарды алып келгенин Каракол шаарындагы соодагер Алымкан Көкчөева билдирди. Анын айтымында соңку 2 чакырылыштын эл өкүлдөрү берген убадаларын аткарбай үмүт акталган жок деди ал. Кайдан актайт, актаган жок үмүттү. Эл өз эмгеги менен өз киндигин өзү кесип жашап келип атат ушул кезге чейин. Тиягына чалсаң тиягы жеп аткан, биягына карасаң биягы жеп аткан. Ушуну менен эле келатабыз да. Эл өзү менен өзү жашап келатат. Жакшы президент келип, жалгыз эми ал жетише албайт жалгыз. Жанында айлана чөйрөсүндөгү адамдардын баары ак иштеген, так иштеген адамдар болсо, өлкөбүз өнүгөт эле болуш керек. Менин оюмча, бир киши башкаруу оңго деп ойлойм да, менин оюмча. Алымкан Көкчөева сыяктуу эле 10 жылдан бери иштеп келе жаткан мыйзам чекке жылыткан жок деген пикирде жарандык активисттер да кошумчалашат. Себеби парламенттеги айрым депутаттар өз кызыкчылыгы менен кызматка отуруп, шайлоо алдында берген бир да убадасы калк үчүн күчүн жумшаган эмес. Андыктан баш мыйзамдын жаңы долбоору кайрадан иштелип чыгуусу туура экенин жана бир мандаттуу депутат шайланып, бир гана бийлик өлкөнү башкарса, өсүп өнүгүү жолу башталмак деп билдирет активист Кенжебек Өскөнбаев. 10 жылдан берки мыйзам чекке жылыткан жок. Бул мыйзам чиновниктер үчүн эле түзүлгөн мыйзам. Өзүлөрүн коргоп, бизнесин сактап, жылуу жумшак креслосун эле сактап калуу үчүн мыйзам болду. Карапайым калың журтка 1% дагы жардамы жок. Кан соргуч мыйзам болду. Партиялык парламент болуп алышып, бир акырдан жем жеген койлордой болуп, топтошуп алып, жегенин токтотушкан жок. Кыскасы кой деген кожо жок, ай деген ажоо жок болуп, билгендерин кылышып, мамлекетти белчесинен карызга батырышты. Айтайын дегеним, өлкөнү өнүктүрүү бир гана жолу бар. Ал жол бир мандаттуу парламент жана президенттик башкаруу. Учурда конституциялык реформа маселеси күн тартибине чыгып, баш мыйзамдын долбоору даярдалып жатат. Андагы негизги демилгелердин бири парламенттик шайлоо тутумун өзгөртүү. Ага ылайык эл өкүлдөрүнүн санын 90го кыскартып, алардын 35и бир мандаттуу жол менен округтардан шайланса, калганы партиялык тизме менен келе турган болууда. Демек, баш мыйзамдын жаңылануусуна кептелген азыркы кырдаал бул акыркы чакырылыштын депутаттары алгылыктуу иштебей, эл мүддөсүн аткарбагандан келип чыкканын Түп районундагы Арал айылдык кеңешинин төрайымы Насипкүл Амаспаева белгиледи. Парламентке келген биздин эл өкүлдөрүнүн баары ушул айылдык жергиликтүү кеңештин депутаттарындай болуп эле, эч кандай бизнесмен эмес, жолбосо жанагындай билбейм, байлар эмес, чындап элдин арасынан чыккандар болсо, биз ушул азыркы туңгуюкка барып туруп такалбайт болчубуз да. Бизде 6-чакырылышта эмне дебеген гана болду, жана эмне дебеген окуяларды булар эми кол менен кылдыбы, мамлекетте ар бери чайкашты. Туура эл арасынан чыккан жанакындай акчага сатып алган эмес, жолбосо бизнесмен эмес, жолбосо кимди биз шайлап атканыбызды билбей барып туруп отуруп калгандардын баары ушул деңгээлге, анан ушул көйгөйгө алып келди. Мына канча президент келди, уже 11-чи жолу алмашкан тапта конституция өзгөртүлгөн тап. Маалымдай кетсек, үстүбүздөгү жылдын 17 ноябрында баш мыйзамдын жаңы долбоорун референдумга чыгарыш үчүн 80дей эл өкүлдүү демилгечи экенин расмий жарыялаган. Бүгүнкү күндө конституциялык жаңы долбоор коомдук угууларга коюлуп, даярдык көрүлүүдө. Гүлжамал Асанкадырова, 1-радио, Ысык Көл облусу.